Авиакатастрофа. Каза болгондордун сөөгү ташылып жаткандагы алгачкы кадрлар. Кызыл Жарым айдын куткаруучулары менен армиянын инспекторлору шейит болгондордун сөөгүн өткөрүп берген алгачкы сүрөттөр пайда болду. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Ататүрк багындагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларынын кайрылуусу. Ататүрк паркында 300дөй адам чогулуп, мэрия өкүлдөрү менен жолугуда. Буга чейин муниципалитет парктын аймагындагы объектилер 20-майдан тарта түртүрүлүп баштаарын айткан. Отуруп ташып калган, канча жыл мына 2000 канчанчы жылдан берки. 20 жылдык окуяны эми козгоп атышат. Эми үчүн кимге керек болуп калды ушул жер? Айтыңыздарчы, мен ошого жооп кетем. Эжеке, мындай болуп атат. Андай болсо мындай азыр до конца деген заман болуп атпайбы? Анда до конца баралы дагы мындай кылалы. Ошо Салымбек баш болгон, андан башка жана 36 сквер деп атпайбызбы? Ошонун баардыгын, ошол 36 сквердин баардыгын алалы. Ошол Салымбек болгондордон дагы алалы. Тетиги жакта ат кеме жанагы мейманканасы болуп кеткен паркты дагы алалы. Эки парк 36 сквер жоголуп кетти. Ошонун баардыгын алса, анан сиздерге келсе, ошондо кандай кыласыздар? Ошолордун баардыгын алып, кайрадан бизге келтирип ушул жерди ала турган болсо, ар бир үй бүлөгө 2 миллион алабы, канча миллиондогон алган кредиттерин төлөп берсин. Төлөп берсинби же? Төлөп берсин. Сиздер азыркы айткан, азыркы баасында канча акчага сатып алган болсок, ошол акчабызды мамлекет берсин. Жакта жашайт дейт. Макул, мен ошол Ак Бата конушунда 8 жыл жашагам. 8 жыл жашап, мен могу кызым аллергия болуп төрөлдү да, мына полный денесинин баары мондай, вообще страшный жара болуп денесинин баары. Мына мондай баарын тартып берсеңиз. Врачтар айтышкан, желательно колуңардан келсе Турцияга көчүп кеткиле деген, деңиздин жагына депчи. Эми биз Турцияга барганда эмне иш кылабыз? Биз биякта өзүбүз базарда иштейбиз. 14 жыл болду базарда иштегенибизге. Эми Турцияга барып, биздин аякта жерибиз жок болсо, Турциянын гражданины болбосок, аяка барып эмне иш кыла алабыз деп, кичине мындай тазалабыраак деп ушак жактан ихластан үй алганбыз. 2 комнатный 14 жыл иштеп жүрүп, тапкан акчабыз. Эми бирок азыр кызым до сих пор ооруйт. Кызымдын мына колдору до сих пор момундай. Берши кызым, колуңда бөөрөккө. Бул туура эмес да, мынтип бизди жөн эле эптеп ушунча жыл чогултуп жүрүп алган үйүбүздөн бизди чыгарып салган вообще азыр туура эмес мыйзам жүрүп атат биздечи. Каяка барабыз, мисалы азыр Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылдык. ККМБнын төрагасы, анан өкмөт башчысынын биринчи жардамчысына. Ал кишиге кайрылдык. Үчүнчүсү ген прокурорго кайрылдык. Курманкул Зулушевка. Алардан бизге эч кандай реакция болгон жок. Кайрылдык, биздин кагаздар жатат, эми аны билбейбиз. Анан мындан кийинки кадам кандай болот? Биз кадам кылбайбыз. Биз болгону үнүбүздү жеткирели деп атабыз. Элге, анан бийликтин көбөлдөрүнө. Биз президенттик мамлекетте жашап атпайбыз, президенттик мамлекет. Президентке үнүбүздү жеткирели деп атабыз. Ошол башка кадам жок бизде. Биздин укугубузду, жеке менчик укугубузду коргоп бериңиз деп атабыз. Жеке менчик укук деген билесиңер дейм мен. Биздин үнүбүздү мамлекет кисмиге запрет койдуңар, чынбы? Койдуңар. Биз барсак келсе, анда сиз сөз менен эртең терге барып, эртеңге үнүбүздү айтайын. Биздин үнүбүздү мамлекет кисмиге запрет койдуңар, чынбы? Койдуңар. Биз барсак келсе, анда сиз сөз менен эртең терге барып, эртеңге үнүбүздү айтайын.